Нур пресстен жаңылыктар түрмөгү, аны мен Айназ Кадырова алып барам. Саламатсыздарбы? Банктардын сүткорлугу канча тагдырды талкалады, канча энени сыздатты, канча адамды көчөдө калтырды. Кара Балта шаарынын 67 жаштагы тургуну Айыл банктын сүткорлугунан үйсүз калды. Сану Салтыханова 2009 жылы сот жообуна тартылып, 2016 жылы боштондукка чыккан. Бирок абактан чыккандан кийин барар жери жок көчөдө калды. Анткени анын үйү жана жер тилкеси сатылып кеткен. Териштире келгенде иштин баары Чүй райондор аралык сотунун 2010 жылдын 9 июлунда берилген аткаруу баракчасынан башталыптыр. Көрсө Салтыханова үйдү Айыл банкка күрөөгө коюп, насыяга акча алган. Камалар алдында анын банктын алдында 25 000 сом карызы калган. Айлап жылдап жүзөгө ашырылбаган аткаруу баракчасы бул жолу чагылгандай тездик менен аткарылып, күрөөгө коюлган үй Жайыл райондук сот аткаруучулар тарабынан сатылып кеткен. Я хочу сказать, что когда я была в местах лишения свободы 2009 года по 2016 год, в промежуток этого времени был продан мой дом незаконно, по поддельным документам. Был продан мой земельный участок, который принадлежал мне 20 лет уже. Турак жайсыз калган Сану Салтыханова чындык издеп барбаган жери, какпаган эшиге калган эмес. Бул боюнча 2021 жылдын 27 мартында Жайыл райондук ички иштер бөлүмү алдамчылык беренеси менен иш козгоп, сотко чейинки териштирүү иштери башталган. Андан бери 2 жылга жакын убакыт өтсө дагы көчөдө калган Салтыханованы прокуратура милиция прокуратурага топ тепкендей бири-бирине жөнөтүүдө. Нур пресстен журналисттери Нурсат юридикалык компаниясынын адвокаттары менен биргеликте иликтөө жүргүздү. Анда Жайыл райондук сот аткаруучулар Айыл банктын кызматкерлери менен мыйзамды одоно бузгандыгы такталды. Соттун чечимин бетине кармап, көз көрүүнү жасалма документтерди пайдаланып рейдерликке барышканы тастыкталды. Бул чындык кашкайып көрүнүп турса дагы Жайыл райондук ички иштер бөлүмү көрмөксүн, билмексен мамиле кылууда. 2 жылга жакын убакыттан бери иш тергелбей, сейфте чаң басып турушунун себеби тергөө кызматынын башчысы Бактияр Жунушалиевдин кызыкчылыгы бар экенин Сану Салтыханова айтууда. Там я знаю точно, что замешаны были судебные исполнители. Там были замешаны Айыл банк, потому что я, когда обратилась к Самалиеву, судебному исполнителю, я обратилась 5 марта 2017 года. Вот так он меня, я в то время думала забрать деньги за дом. Ну, вот такое состояние у меня было, даже на булку хлеба не было. А получилось, видите, как он мне эти деньги не вернул. Завтраками меня кормил. В итоге я 19 июля 2017 года получаю свою пенсию по утере кормильца, по утере по старости. И отстала от них, потому что потом меня встретила случайно юрист банка и говорит: вы что ходите? Я ей объяснила, она сказала: никто не имел права трогать ваш дом. Бул боюнча Жайыл районунун прокурору Нургазы Матисаков жана райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси Искен Базаркуловдун иш аракеттерин баамдап отуруп, деги мыйзам боюнча сотко чейинки териштирүүнүн мөөнөтү барбы? Бар болсо тергөөчүлөрдүн сейфинде чаң басып турган иштерди көзөмөлдөгөн жан барбы? Журналисттик иликтөөнүн жүрүшүндө Кара Балта шаарында Сану Салтыханова сындуу карапайым калктын үйүн рейдерлик менен алып койгон уюшкан топ иштерин аныктадык. Бул боюнча жакынкы аралыкта иликтөөбүздү чыгарабыз. Ушул эле Жайыл районундагы мыйзамсыздык бармак бастым көз кыстымдык кылган дагы бир факты. 2021 жылдын 20 майында Кара Балта Федоровка жолунда жол кырсыгы катталат. Бактыга жараша кырсыктан адамдар жаракат алган эмес, бирок 2 унаа тең талкаланган. Негизги жолдо келе жаткан Субару үлгүсүндөгү унааны башкарып келе жаткан Эльвира Майлыбаеваны кошумча жолдон чыга калган Honda CR-V менен Пактагүл Панамаренко алыска учура сүзгөн. Жол кайгыл кызматкерлери эки тарап бирдей күнөөлүү деген жыйынтык чыгарышкан. Жол эрежеси боюнча кошумча жолдон келе жаткан унаа негизги каттамдагыны кое берип, анан өзү өтүш керек. Бирок эмнегедир эки тарапты тең күнөөлүү кылып чыгарып коюшу юрист эмес жөнөкөй адамды дагы таң калтырат. Ажаанын ачкан акыйкатсыздыктан улам Эльвира Майлыбаева Жайыл райондук сотко бир нече рет кайрылган. Жөн жерден күнөөлүү болуп, унаасы талкаланып, анысы 1 жылдан ашык убакыттан бери айып жайында турган Майлыбаеваны сот менен милиция футбол тобундай ары бери тээп жаткан учуру. Бул второстепенный жол. Кандай эмеде чечилбей жатат бул иш билбейм, бирок ушул убакка чейин менин оюмча бул Панамаренкалар чындыгындачы Жунушалиев
Жунушалиев Батыр деген начальник следственный отдел биздин Кара Балтанын начальник следственный отделде иштеген бала. Ошого мен 100% кепилдик берем, ошого жакшы акча беришип, болгон эмени оңдотушуп, кагаздагы чөркөштүн баарын оңдотушуп, кыскасы Пономаренконун пользасына бул ишти чечип беришкен акчанын аркасы менен. Ички иштер министрлигинин алдында Кемпир-Абад боюнча камакта жаткандарды колдоо үчүн мыйзамдуулуктун сакталышын талап кылган тынчтык маршын өткөрүү пландалган. Ага ылайык акциянын катышуучулары Ички иштер министрлигинин алдынан өкмөт үйүнө чейин барышмак. 30га жакын киши абактагыларды үй камагына чыгарууну, тергөөнү акыйкат жүргүзүүнү жана мыйзамдардын сакталышын талап кылышып, тынчтык жүрүшүн башташкан. Бирок өкмөт үйүнүн алдына жеткирбей милиция акциянын катышуучуларын кармап кетишти. Алар митинг өткөрүүгө тыюу салынганын айтып, кыйкырбоо жана плакаттарды алып салууну талап кылышты. 30га жакын адам атайын унаа менен 1-май райондук ички иштер башкармалыгына жеткирилген. Кийинчерээк милиция кызматкерлери кармалгандардан түшүнүк кат алып кое беришкен. Талаш шаарынын мэриясынын жана шаардык кеңешинин кызматкерлери коррупцияга шектелип кармалды. Талаш шаарынын мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгында муниципалдык менчикте турган жер тилкелерин ижарага берүүдө коррупциялык схема аныкталган. Ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө Талаш шаарынын 1-вице-мэри, Талаш шаардык кеңешинин спикери, вице-спикери жана муниципалдык менчик башкармалыгынын жетекчиси алдын ала сүйлөшүүлөргө барып, акчалай сыйлыктар үчүн муниципалдык жер тилкелерин айрым жеке ишкердик жүргүзгөн субъекттерге ижара акысынын баасын төмөндөтүп, ишкерлерден белгилүү бир сыйак алып, муну менен жергиликтүү бюджетке өзгөчө ири өлчөмдө зыян келтиришип, түшкөн каражаттардын бир бөлүгүн ыйгарып алышкан. Финанс министрлигине караштуу ички аудит кызматынын корутундусуна ылайык жогорудагы коррупциялык схеманын натыйжасында 2020-2022 жылдар аралыгында муниципалдык жер тилкелерин пайдалангандыгы үчүн ижара акысын төлөбөй коюу түрүндө мамлекеттик бюджетке келтирилген зыян 30 миллион сомдон ашык сумманы түзгөн. Бишкекте көмүр эми паспорт менен сатылат. Бирок кара кеченин гана кара алтыны. Көмүр бир кишиге 2 тоннадан гана сатылат. Бул ортомчулуктун алдын алуу максатында иштелип чыкты. Анткени кара кеченин көмүрүн 4 миңден алып, аны сыртка чыгарып 5 миңден сатып жатышат. Нурпресстин жаңылыктарын YouTube, Facebook, Instagram, Telegramдан окуй аласыздар. Нурпресс чындыктын изи менен.